салтанатты түрде ант етемін. Қазақстанда Қасым-Жомарт Тоқаев ант беріп президенттік қызматқа кірішті. Анын ордына Сенаттың спикері болып Назарбаевтың қызы Дарига Назарбаева шайланды. Қазақстанның Борбор шаары мындан ары Нур-Султан деп аталады. Поясните, за что задержаны? Якутия полициясы мигранттарға ыдық көрсөткөн кемінде бір адам қармалғанын көрсөттү. Алтабда мигранттар иштеген жерлерде жапырт текшерүү жүргүзүүгө тапшырма берилди. 20 март эл аралык бактылуулук күнү. Быйыл эң бактылуу мамлекет деп жашыл токойлуу Финляндия табылды. 106 мамлекеттин ичинен бактылуулук жагынан Өзбекстан 41-чи, ал эми Кыргызстан 86-чы сапта. Саламатсызбы, дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон ушул жана башка окуялар тууралуу бүгүн Азаттыкта кеңири айтып беребиз. Студияда Элиза Кененбаева, адегенде Казакстандан баштасак. Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін ант берип президенттик кызматка киришти. 19 мартта Нурсултан Назарбаев мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, президенттик ыйгарым укуктарын токтотоорун жарыялаган. Конституцияга ылайык президенттин милдетин аткаруу парламент спикери, Сенаттын төрагасы Қасым-Жомарт Тоқаевке жүктөлгөн. Ал эми анын ордуна Сенаттын спикери болуп Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева шайланды. Зайырбек Бактыбаев айтып берет. Қасым-Жомарт Тоқаевтин ант берүү аземи 20 мартта Казакстандын парламентинде өттү. Ал 2020 жылга белгиленген шайлоого чейин өлкөнүн президенти болуп калды. Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Тоқаев ант бергенден кийинки жарым саатка созулган сөзүндө негизинен Казакстандын Туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин мамлекет үчүн сиңирген эмгеги тууралуу айтып, Борбор шаар астананы Нур-Султан шаары деп өзгөртүүнү сунуш кылды. Аны парламент ушул эле күнү дароо колдоп берди. Елордамыздың бой көтерүүндө тұңғыш президентіміздің рөлі айрыкча зор. Астананың құрылысы елбасының тарихи ерлігі болып табылады. Бас қаламыз тәуелсіз еліміздің шынайы бет бейнесіне, халқымыздың мақтанышына айналды. Елорда жаңа мемлекеттің идеологиясы ретінде киелі ұғымға ие болды. Тоқаев президент катары биринчи жарлыгы менен Назарбаевке халық каарманы, эл баатыры наамында берди. Елбасы Қазақстанның тарихында тұңғыш рет жаңа мемлекеттік институттардың негізін салды. Олардың қатарында президенттік институт, қос палаталы парламент, мемлекеттік қызмет, қарулы күштер, дипломатиялық қызмет, сондай-ақ азаматтық қоғам институттары бар. Назарбаев 19 мартта мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, кызматтык ыйгарым укуктарын токтотуп жатканын жарыялаган. Бирок ал президенттиктен кетүү себебин так айткан жок. Назарбаев Казакстандын Коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей алат. Анын чечимдерин президент да аткарат. 20 мартта Тоқаевтин ордуна парламенттин жогорку палатасы, Сенаттын төрайымы болуп Дарига Назарбаева шайланды. Мыйзамга ылайык анын талапкерлигин президент Тоқаев сунуш кылды. Эми казакстандыктарды жана чет элдик талдоочуларды 3-чү президент ким болот деген суроолор кызыктырууда. Казакстанда президенттик шайлоо 1 жылдан кийин өтөт. 79 жаштагы Назарбаев Казакстанда 1990 жылдан бери дээрлик 30 жыл мамлекеттин башында турду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Башка кабарлардан Якутия полициясы мигранттарга басым-кысым көрсөткөн кеминде бір адам кармалганын көрсөттү. Ар бир кылмышты күч органдары салкын кандуу иликтей турганы ишеничтүү айтылды. Кырдаалды талкууламакка республикага Орусия Федерациясынын башкы прокурорунун орун басары барды. Ал тапта мигранттар иштеген жерлерде жапырт текшерүү жүргүзүүгө буйрук берилди. Кененирээк Али Токтоконовдун баяны. Якутск полициясы тажикстандык мигрантты уур тепкиге алган, тапанча менен коркуткан деген жергиликтүү тургунду кармады. Бөлүмдө аны суракка алып аткан видеону Аида Иванова аттуу колдонуучу YouTube'га жарыялаган. Анда шектүү күнөөсүн мойнуна алганын, ката кетирген үчүн өкүнүп жатканын айтууда. Кыргыз диаспорасынын жетекчиси Жазбек Бекполиев кыргызстандык 2 жигит полицияга кайрылганын, аларга ыдык көрсөткөндөр кармалганын билдирди.
Кечээ Азаттык базарда тепки жеп бир жигит полицияга кайрылганын кабарлаган, ал учурдагы жагдайы тууралуу айтып берди. Ошо мени ургандан кийин дагы биринчи этаждан бир орус кызга дагы кол көтөргөн экен. Ал да чакырып туруп полициянан. Ошого заявление жаздык ошо. Администрациядан барып участковыйлар келди, следственный комитет келди, ошолор келип биздин заявлениени принимать этип алды. Кетишкен, ошо бүгүн судебный экспертизага жөнөткөн, ошол жака барып келдим. Акыбал жакшы, баары жакшы эле. Тынчып калды, Якутия шаарында жакшы. Мигранттарга каршы маанай 17 мартта кыргызстандык жигит жергиликтүү аялды зордуктады деген шек менен кармалгандан кийин күчөп кеткен. Ошондон бери көчөдө бараткан же болбосо өз күркөсүндө соода кылып отурган Борбор Азиялык мигранттарга кирип барып, сөгүп сагып, уруп жибергенге чейин барган видеолор тарап жатат. Ошол эле маалда Якутия бийлиги жарандарын сабырдуулукка чакырууда, ар бир кылмышты күч түзүмдөрү салкын кандуу иликтээрин билдирүүдө. 2018 жылы сексуалдык мүнөздө 296 кылмыш катталса, анын 4-өндө гана мигранттар кириптер болгону расмий айтылат. 20 мартта кыргызстандык делегация Якутск шаарынын мэри менен жолукту. Андан соң телеканал аркылуу жабырлануучудан, анын жакындарынан жана Якут элинен кечирим сурашты. Мунун алдында делегация зордуктоого шектелген кыргызстандык кармалган жайга барды. Данный парень содержится в одиночке. Чуулгандуу ишке байланыштуу кандайдыр бир кол салуу же башка болуп кетпесин деп, биздин мекендеш абак камерасында жалгыз отурат. Ага юридикалык жардам көрсөтүлүп жатат. Адвокат жана котормочусу бар. Ему оказывается юридическая помощь. Якутск шаарынын мэри антимигранттык маанай улутчулдук эмес, экономикалык маселеден улам келип чыкканын айтууда. Ал элдин суроо талабы күч соода жайларын, кафе-ресторандардын көбүн мигранттар ээлеп алганын, арасында мыйзамсыз ишмердик жүргүзүп жаткандар бар экенин буга чейин билдирген. Буга байланыштуу Якутиянын ички иштер министри мигранттар иштеген жерлерде жапырт текшерүү баштоого көрсөтмө берилгенин ырастады. Али Токтакунов, Азаттык. Бир улантабыз, Австралия Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганын Жаңы Зеландиядагы мечитте болгон кыргындан кийинки сөзүн айыптап, Анкара менен алакасынын бардык шарттарын карап чыгышы мүмкүн экенин эскертти. Эрдоган түрк жергесине мусулмандарды жектеп келген ар бир адам Галиполидеги кармашта өлгөн австралиялыктардай табытка салынып келген жагына кайтарыларын айткан. Ал арада Жаңы Зеландиянын Крайстчерч шаарында 2 мечиттеги кыргында каза болгондордун сөөгү жерге берилди. Мечитте элге туш келди ок аткан киши австралиялык жаран болуп чыккан. Толугураак Нуржан Токтоназарова. Австралия премьер-министри Скотт Моррисон 20 мартта Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандан Жаңы Зеландиянын 2 мечитиндеги кыргын боюнча айтканын сындап, аны австралиялыктарды мазактоо катары баалады. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын айтканы австралиялыктардын ар намысын тепсейт жана азыркы кырдаалда акылга сыйбайт. Эрдоган 19 мартта Эрегли шаарында өзү жетектеген ак партиянын тарапкерлери менен жолугушууда мечиттерде кыргын салган адамды өлүм жазасына тартууга Жаңы Зеландияны чакырган. Болбосо Түркия аны кылган ишин мойну менен тартууга мажбурлай алат деп билдирген. Биздин 51 тууганыбызды мыкаачылык менен өлтүрдүңөр. Бул үчүн жооп бересиңер. Эгер Жаңы Зеландия силерди мажбурлабаса, биз жооп берүүгө аргасыз кылабыз. Түрк президенти мусулмандарга каршы маанайдагы австралиялыктардын табыты Галиполидеги кармашта өлгөн ата-бабаларындай мекенине жибериле турганын билдирди. Биринчи дүйнөлүк согушта Түркиядагы Галиполи жарым аралында түрктөргө каршы кармашта 8000ден ашуун австралиялык жана Жаңы Зеландиялыктар курман болгон. Австралиянын өкмөт башчысы Скотт Моррисон муну согушта өлгөн жоокерлерди шылдыңдоо деп атап, түрк президенти сөзүн кайра алат деген ишенимде экенин кошумчалады. Эрдогандын айткандарын Жаңы Зеландия премьер-министри Джасинда Ардерн да сындады. Жаңы Зеландиянын вице-премьери жана тышкы иштер министри ушул аптада Түркияга барышат. Сапардын жүрүшүндө алар президент Эрдогандын сөзүнө байланыштуу нааразылык билдиришет. 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крайстчерч шаарындагы Аль-Нур жана Линвуд мечиттеринде жума намаз маалында кыргын салып, адамдарга туш келди ок жаадырган киши 28 жаштагы Австралия жараны Брентон Тарант экени белгилүү болгон. Терактта өмүрү кыйылган 50 кишинин сөөгү 20 марттан тартып коюла баштады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык чекит ор кеми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз.
Мозамбикте 3 күндүк аза күтүү жарыяланып, өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Идай коюну 200 адамдын өмүрүн алганы расмий кабарланды. Бийлик курмандыктардын саны 1000 кишиге чейин жетиши мүмкүн деп кооптонуп жатат. 15 мартка караган түнү күчү 4 балга жеткен бороон чапкын Мозамбиктин Бейра районун каптаган. Ылдамдыгы саатына 160 чакырымга жеткен шамал жана суу ташкыны айыл кыштактарды, жолдорду, көпүрөлөрдү кыйратты. Улуттар уюму Мозамбиктеги кырдаалды табигый апаат деп атады. Идай коюну Африкадагы Малави менен Зимбабвеге да алаамат салды. Бул эки өлкөдө ондогон адам суу ташкынынан каза таап, дагы далай киши дайынсыз бойдон. Гаага соту боснялык сербтердин мурдагы лидери Радован Караджичтин доо арызы боюнча өз чечимин жарыялайт. Соттун сыртында 1995 жылы массалык кыргынга кабылган 8000 мусулмандын жакындары чогулушту. 2016 жылы мурдагы Югославия боюнча Улуттар уюмунун эл аралык трибуналы боснялык сербтердин экс-лидери Радован Караджичти Сребреницадагы геноцид жана 1990 жылдары Балкан согушу маалында жасалган адамзатка каршы кылмыштар үчүн күнөөлүү деп таап, 40 жылга эркинен ажыраткан. Караджич өз арызында сот өкүм чыгарууда 50дөй ката кетиргенин жазган. Сребреницадагы мусулман эркектердин өлтүрүлүшү 2 дүйнөлүк согуштан кийинки эле Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган. Мурдагы психиатр жана өзүн акын атаган 73 жаштагы Караджич Югославия ич-ара бөлүнгөн кезде 1992-96 жылдары Босния-Герцеговинадагы Српска республикасынын президенти болуп турган. Шейшембиде Алжирде миңдеген студенттер, мугалимдер жана дарыгерлер президент Абделазиз Бутефликанын жана өкмөттүн токтоосуз бийликтен кетишин талап кылып демонстрацияга чыгышты. Нааразылыкка катышкандар армияны жаңжалга кийлигишпөөгө чакырышты. 20 жылдан бери бийликте турган Бутефлика элдик толкундоолордон кийин 5-мөөнөткө барбоого макул болгон. Бирок демонстранттар аны жетишсиз кадам деп эсептешет. 82 жаштагы Бутефлика президенттик кызматын жаңы конституция кабыл алынып, шайлоо өткөрүлгөн соң өткөрүп берерин билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттеринен турган комитет адамдын генин өзгөртүүгө байланыштуу иликтөөлөрдүн бирдиктүү реестрин түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу Женевада өткөн жыйында сөз болду. Комитет ошондой эле адамдын генин изилдеген бардык адистердин тажрыйбаларынын илимий этикага шайкеш келишин көзөмөлдөө үчүн аларды ачык кызматташууга чакырды. Учурда өз алдынча илимий эксперименттерди жүргүзүп жаткан окумуштуулардын иштери жоопкерчиликсиз кадам деп бааланды. Комитеттин негизделишине Кытай окумуштуусу Хе Цянкуйдун былтыр ноябрда адамдын эмбриондорунун гендерин тарыхта биринчи жолу өзгөрткөнүн жарыялаганы түрткү болгон. Ал эгиз кыздардын гендерин ВИЧ илдетинен коргоно алгыдай кылып өзгөртүп койгонун жар салган. Көптөгөн окумуштуулар мындай ачылыштын этикалык тарабы эске алынбаганын айтып, сынга алышкан. Бир өз улантабыз 20 март эл аралык бактылуулук күнү. Аны утурлай Улуттар уюму жыл сайын бактылуу мамлекеттердин тизмесин жарыялайт. Быйылкы тизменин башына 2 жылы катары менен жашыл токойлуу жарым аралда жайгашкан Финляндия чыкты. 2 жана 3 орундарды Дания менен Норвегия ээледи. Ал эми мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттердин ичинен Өзбекстан бактылуулук жагынан баарынан алдыга чыгып, тизмеде 41 орунду ээледи. 106 өлкөнүн ичинен Кыргызстан мурдагы ордунан кыйла төмөндөп 86-сапта. Бактылуулуктун деңгээлин аныктоодо 6 фактор эске алынган. Алар ички дөң өндүрүмдүн жан башына бөлүнүшү, жашоонун узактыгы, бирешендик, социалдык колдоо, эркиндик жана маанилүү чечимдерди кабыл алуудагы коррупциянын деңгээли. Ел университетинин профессору Лори Сантос адам бактылуу болуш үчүн спортчудай эле күн сайын машыгып турушу керек деп эсептейт. Бизди бактылуу кылат деген көп жаңылыш ойлор бар. Биз өз жашообузда бир нерсени өзгөртүү менен бакытка жете алабыз деп ойлойбуз. Маселен, жакшы иш, жакшы маяна же болбосо кыялыбыздагы үйгө жетсек эле бактылуу болобуз деген ойдобуз. Бирок иликтөө көрсөткөндөй, бул нерселер биздин бактылуу болушубузга анчейин деле таасир этпейт. Ошол себептүү биз өзүбүздү өзгөртүүгө көп аракет бөлгөнүбүз бул жаңылыштык. Анын ордуна бизге бакыт тартуулай турган көнүгүүлөргө көп эмгек сарптообуз зарыл.
Лори Сандерс бактылуу болуш үчүн айрым аракеттерди күнүмдүк адатка айлантууну сунуш кылат. Мисалы, жашоого каниет кылып, уктаар алдында бир күндө болгон жакшы ирмемдерди эринбей жазып туруу, суткасына 8 сааттан кем эмес уктоо, күн сайын 10 мүнөттөй медитация кылуу. Ошондой эле профессор адам өзүн бактылуу сезиш үчүн достору менен жакындарынан убакыт аябашы керек жана интернеттеги соц тармактарда көп убакыт өткөрбөө керек деп эсептейт. Сантостун психология жана бактылуу өмүр деген сабагы Йель университетиндеги эң популярдуу курстардын бири. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарега Азаттык @. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube, Facebook жана Instagram'дан көрүңүз. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Бүгүнкү бактылуулук күнү менен куттуктайбыз. Саламатта калыңыз.